Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому менен тааныштырып, студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Арзан көмүр менен камсыздоо аракети. Таласка кезектеги көмүр келди. Бакай Ата районундагы 120 тонна алма сактаган муздаткыч. Бүгүн 17 ноябрдагы Жогорку кеңештин жыйынында Бишкекте 2022 жылдын 3 ноябрында кол коюлган Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу жана 2022 жылдын 3 ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кемпирабад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө министрлер кабинети менен Өзбекстан өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдардын долбоору талкууланды. Жыйын президент Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев баштаган тиешелүү органдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда өттү. УКМКнын төрагасы маалымат берген соң президент сөз сүйлөп, бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда чечилбей келген чек ара маселесине чекит кое турчу тарыхый күн экендигин айтты. Менин айтайын дегеним, Кемпирабадтын алдында жаткан жерибиз кетип жатат деп ызы-чуу салып жаткан жарандарыбызга айтарым. Азыр Камчыбек Кыдыршаевичтин баяндоосунан кийин суу астында жаткан 4127 гектар жер 1965 жылы эле Өзбекстан менен алмашып кеткенине күбө болдуңуздар. Ошого карабастан ызы-чуу чыгарып, кокус Кемпирабад кургап кетсе, суу астында жаткан жер өзгөндө калсын деп кыйкырып жатасыздар. Биринчиден, суу кургабайт, дагы кылымдар бою суу агат. Адам атадан бери адам баласынын жашоосу уланып келе жатат, кыямат кайымга чейин улана берет. Суу кургап кетсе, суусуз жашоо жок. Адам баласынын жашоосу да токтойт. Экинчиден, макул, суу түгөнүп, суу сактагыч кургап кетти дейли. Ордуна тең-метең башка жерден берип, ошол замат алмашып алсак болот. Айланайын деп алмашат. Анткени аларга суудан бошогон таш, кум баскан сайдын кереги жок. Ал жерге же пактай албайсың, же шалы дай албайсың. Үчүнчүдөн, кыйкыргычтар айтат, бүгүнкү келишимге киргизип, Өзбекстанга башка участоктон жер берип, суунун алдында жаткан жерди алып бергиле дешет. Өзбек туугандардын башы жакшы иштейт. Ошол үчүн бизден 30-40 жыл алдыга кетишти. Биз болсо дагы деле кыйкырыктан башыбыз чыкпай жүрөбүз. Самолет, тик учакты айтпай эле коеюн, биз 30 жыл ичинде ширеңке чыгарган фабрика салбаппыз. Бүгүн ушундай алмашуу кылалы, силерге чек аралаш жерден 4000 гектар айдоо жерди берели, суу кургап кетсе, суунун алдында жаткан жер өзгөнгө калсын десек, айланайын деп макул болушат. Анткени суу 100 жыл, 200 жыл керек болсо дагы бир нече кылымдар бою жатарын билишет алар. Жогорку кеңештин бүгүнкү 17 ноябрдагы жыйынында депутаттар Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара маселесин карады. Жыйында Бишкек шаарында 2022 жылдын 3 ноябрында кол коюлган Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору дароо 3 окуудан жактырылды. Депутаттардын 64-ü макул, 19-у каршы добушун берди. Мыйзам долбоору боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат берип, Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөр аралык комиссияларынын ишинин жетишилген жыйынтыктарына токтолду. Ташиев белгилегендей, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен төмөнкү участоктарды Кыргыз Республикасына калтырып жазуу боюнча макулдашылды. Гавасай 12849 гектар, Көксерек 105 гектар, Баястан 212 гектар, Уңгартоо 35 гектар, Кара Белес 25 гектар, Акташ 100 гектар, Шарихан Сай каналынын бир бөлүгү 19,5 гектар. Ал эми Орто Токой суу сактагычы толугу менен Кыргызстандын карамагында каларын билдирди.
Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Рахмат. Аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Макул 65, каршы 18, баары 83, катталды 83. Рахмат, урматтуу депутаттар. Аталган мыйзам долбоорлору кабыл алынды. Рахмат, барыңыздарды куттуктайм. Бүгүн 17 ноябрда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын катышуусунда министрлер кабинетинин айрым мүчөлөрүнүн ант берүү аземи болду. Ант бергендер Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, Саламаттыкты сактоо министри Гүлнара Баатырова, Транспорт жана коммуникация министри Тилек Текебаев, энергетика министри Талайбек Ибраев, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов. Карапайым калкты канааттандырган баадагы көмүр менен камсыз кылуу уланууда. Алсак, бүгүн Талас облусуна 400 тонна 5 сары сортундагы көмүр келип түштү. Эске салсак, облус жетекчиси Бакытбек Нарбеков жеке ишкерлер жана Альянс Алтын компаниясынын колдоосу менен бирге кара кече көмүрүн Таласка арзан сатуу демилгесин ишке ашырууда. Учурда келишимдин негизинде облус тургундары туруктуу баадагы арзан көмүрлөр менен камсыз болууда. Теманы кабарчыбыз улантат. Кыштын келиши менен көмүргө болгон баада жогорулайт. Алсак, учурда кара кече 5 сары көмүрлөрдүн тоннасы 6200-дөн 6700-гө чейин жеке ишкерлер тарабынан сатылууда. Ал эми көпчүлүктүн талабындагы Казакстандын Шабыркүл көмүрү чек ара маселесине байланыштуу сатыкта жок. Учурда көмүргө коюлган баа карапайым калктын капчыгына туура келбейт. Буга байланыштуу эки тараптуу келишимдин негизинде бүгүн Таласка тоннасы 5200-дөн сатылуучу 400 тонна көмүр келди. Азыркы даны момент 12 машина келди. Кече Манас районуна 4 машина төгүлдү. Бүгүн Бакаятага 3 машина төгүлөт. Калганы топ базага Талас шаарына төгүлөт. Баалары 5 сом 20 тиын бир топ базада. Биздин Талас областынын эл өкүлчүлүгүнө рахмат айтат элек. Бүт оперативный болуп атат. Айыл өкмөттөр өздөрү тозуп, өздөрү элдерге таратып атат. Жеке ишкерлер частный перекупщиктер болуп атат, аларга берилбейт, тааныйбыз баарын эле. Анан карапайым элге бир үйгө 3 тоннага чейин алынат да. Бул ири жүк ташуучу унааларында Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы өндүргөн 5 сары көмүрү. Буга чейин карапайым калкты арзан көмүр менен камсыз кылууда жалпы 1800 тонна ташылган. Келген көмүрдүн 85 тоннасы Талас шаарына бөлүндү. Калган көмүрлөр облустагы 4 районго бөлүнөт. Талас шаарына бүгүнкү күндө 85 тонна келди буюрса. Бул 85 тоннанын келишине ыйгырымдуу президенттин Талас областында өкүлчүлүгүнө жана Бакбат Талас мемесине чоң ыраазычылык билгизебиз. Карапайым элине 5 сом 20 тыйындан сатыла турган көмүр келди. Көмүрдүкү сапаты жакшы деп кепилдик берилип келген көмүрлөр. Анарбек Рашев Талас шаарынын тургуну. Ал арзан баада сатылып жаткан көмүрдү каптап сатып алып пайдаланат. Анын айтымында бийлик өкүлдөрүнүн аракетинин негизинде сатылып жаткан көмүрлөр сапаттуу, баасы да канааттандырарлык. Мен буга чейин ушу өкмөт берип аткан көмүрдөн алганбыз. Бир 10-15 каптай алганбыз. Ошо түгөнүп эми дагы келдик. Ошо эмне демекчи, ушу өкмөткө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушу элге жеткиликтүү кылып, баасы жеткиликтүү болуп атканына ыраазычылыкты билдиребиз. Көмүр ташыган жигиттерге да ыраазычылыкты билдиребиз. Күйүшү Аллага шүгүр күйүп атат. Сапатынан наразычылык деле жок. Эми бул ар кимдин печкаларына жараштуу болот. Мен печкам абдан жакшы эле жагып атат. Республика боюнча көмүр казган 70-тен ашык компания бар. Туруктуу иш алып барган компаниянын саны 41 гана.
күйүүчү майдын туруктуу болбогонуна байланыштуу. Аба ырайынын кескин өзгөрүүсүнөн жана башка себептер менен көмүр ташыган ишкерлер бааларды кеткен чыгымдарына жараша коюшууда. Ал эми облус жетекчисинин демилгеси менен ташылып жаткан көмүрлөр кыш этегине чейин туруктуу баада сатыла берет. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошев, Зина Акматова, Талаш шаары. Алманын түшүмү быйыл мол болгондуктан баасы дагы арзан болууда. Андыктан багбандар түшүмдөрүн кымбат сатууну көздөп учурда Шадыкан айылындагы муздаткычка сакташууда. Жаңы ачылган муздаткычта 120 тонна алма сакталууда. Жаңы жылда алмага болгон баа жогоруласа сатабыз деп пландашууда. Сөз кабарчыбызда. Бул муздаткычты салууга 2 жыл убакыт талап кылынган, бош жаткан жерге атайын өз эрежеси менен муздаткыч курулду. Эми жергиликтүү жарандар алмаларын ушул жерде сакташууда. Бул айылда мыякта бирөө салган, да бирөө бар, бирсин айылда, айыл боюнча, айыл өкмөт боюнча. Бул экинчиси. Анан кийин бул курууга себеп мындай болуп калды дейм. Азыр айылыбызда көп алма тиги уже элдер неметип баштады да. Аны эртерээк сатып беришет, ар кандай болуп калат. Анан холодильниктен ушу бир 3 айга чейин сакталат экен. Ана жанагы бир сом элден сактап беребиз да. Элдер ушу буюрса бир 4 айга чейин сакташат. Анан ар ким өзү каалаган жана бар сатабы, жешеби ушундай менен ой менен ушуну салыш керек болуп калды да. Акыркы жылдары Шадыкан айыл өкмөтүнө бак аянттарын кеңейтилип жаткандыктан жергиликтүү жарандар бош жерлердин бардыгына алманын көчөттөрүн тигишүүдө. Быйыл алманын түшүмү жылдагыдан мол болду, бирок баасы төмөн болуп, багбандар алмаларын арзан сатууга шашылган жок. Эми айылдын эли биринчи жолу бул алма сактоочу муздаткычты жалпы 120 тоннадан ашык алмаларын сакташты. Температурасы асыры 0 градус. Ана монтип өткөндө 0-дан немеге чейин турат, 4 градуска чейин, 3 градуска чейин. Анан кайра өчөт, анан өткөндө кайра алсыркы деп иштеп кетет да. Ошол. Буга эми бир миллионга жакын кетет го дейм, кетти. Миллион кетти го дейм, болжок. Каалаганда жашасын деп да. Кудай шүгүр, жанагы сорттоп келишет, өстөрү сорттойт, кайра өткүзөт. Эми айылда эли кичине иштешип атыр да, алманы бияк өткүзөйүн деп. Алмасын үсүшүп, ардемisi алып аттык, келип сактап кетет. Муздаткычка сакталган алмаларды жергиликтүү жарандар жаңы жылдын алдында сатыкка чыгарышат. Ага чейин алмалар өз сапатын жоготпой, жакшы сакталууга тийиш. Ар килограммын 1 сом 50 тыйындан сактаган жарандар үчүн эми муздаткычтын ичин кеңейтүү пландалууда. Бегайма Сымбаева, Калмурат Мейманбеков, Бак Ата району. Түйтө айылында согум үчүн малдар багылууда. Анткени элет элинин муктаждыгын чечүү үчүн айылдан чыккан ишкер эми 20 баш мал бата турган атайын чоң сарай салып, 2 адамды туруктуу иш менен камсыз кылды. Келечекте мал баккан сарайдын жанына мал союучу чакан ишкана ачам деп максат койду. Бул жылкылардын баасы 90 000 сомдон 120 000 сомго чейин бааланат. Калоочу жарандар өз капчыгына жараша жылкыларды тандап кетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Буга чейин Түйтө айылынын эли Талаш шаарындагы мал баккан жайлардын кызматынан пайдаланып келсе, эми ал маселени жеринен чечүүгө мүмкүнчүлүк болду. Бул сарай саланыма түрткү болгонуна бирин экин байлап мурунураак неме кылчык, иштетип сатып, анан кийин быйыл салдык буну. 22 баштык салдык, азыр бүгүнкү күндө 15 баш байланып атат. Буларды байлап семиртип, базарга сатышын, базарга үйгө келген кардарларга үйдөн деле сата беребиз. Жана 12 жилик деп алабыз дегендерге деле союп бере беребиз. Эртең менен саат 6-да чөбүн беребиз, 7:30-да сугарабыз, 8-те жеми салып коебуз. Ошо менен саат 10-го чейин турат, 10-до чөбүн салабыз. Ишкер ар бир жылкыны жакшы карап, убагында жем чөбүн берип азыктандырат. Экологиялык жактан таза эт менен элди камсыз кылуу үчүн малдын тойтуна химиялык кошулмаларды кошпойт.
Эми эчтеке кошпойбуз, будай жем менен арпа жемди аралаштырып беребиз. Ошондой неме менен багабыз, эч укол эчтеке салбайбыз. Жалаң будай жем, көбүрөөк арпа жем аралаштырып коебуз да. Ошондо булардын эттери Экологиялык жактан таза болот. Чистый болот да. Аны айтсаңыз, бул Базардан эле алабыз, базардан эле полготовойн алабыз. Эң арзаны 90, 120га чейин деп атабыз да, ошондой сатылып атат. Жакшы эми алып кеткендер жакшы эле чыкты деп айтышып атат. Бир элден өйдө 2 эл, 3 элге чейин аркалап атат. Жылкыларды караганга атайын айылдагы бош 2 жаранды туруктуу иш менен камсыз кылды. Ал үчүн айына 10 000 сомдон акы төлөп турат. Эми келечекте бул мал баккан сарайдын жанына мал союлуп элге кызмат кылган чакан ишкана ачууну максат кылууда. Бигайым Асымбаева, Калмурат Мейманбеков, Бакай Ата району. Кыргызстанга COVID-19-га каршы Модерна компаниясынын вакцинасы келди. Иммундук алдын алуу республикалык борборунан билдиришкендей, 10.800 доза вакцина өлкөгө өткөн жумада алынып келинген жана учурда бардык аймактарга бөлүштүрүлдү. Бишкек шаарындагы Чүй, Талас, Нарын, Ысык көл жана Жалал Абад облустарындагы бардык үй бүлөлүк медицина борборлорунан эмдөөдөн өтүүгө болот. Жакынкы убакта вакциналар Ош жана Баткен облустарына жеткирилет. Модерна вакцинасын Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан колдонууга уруксат берилген. COVID-19-га каршы вакциналардын кайсынысынан кийин болбосун бустердик доза катары колдонууга болот. Эгерде баштапкы эмдөөдөн кийин 6 айдан ашык убакыт өтсө, бустердик дозаны биринчи мүмкүнчүлүктө алуу керек. Экинчи бустер дагы 4-6 айдан соң алынат. Биринчи кезекте бустердик дозаны улгайган адамдар, медицина кызматкерлери, кош бойлуу аялдар, өнөкөт оорулары бар жана иммунитети начар адамдар алууга тийиш. Бул вакцина менен эмделүү анын компоненттеринин бирине оор аллергиялык реакциясы бар адамдарга каршы көрсөтүлгөн. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Sinopharm вакцинасы дагы бар. Ушуну менен жаңылыктар топтомунун бүгүнкү чыгарылышы аяктады. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта болуңуздар.